Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Бүгінгі сабағымыз 11-ші сабақ. Бұл сабақта Аллах бұйырса дуа жөнінде қылабыз. Албетте дуа бұл чоң ибадат. Арабча дуа деп айтылады, қырғызша деле дуа деп колдонушат. Эгерде түз которо турган болсок, тилек. Алла Таалага тилек кылып, жалбарып, жалдыроо, ушунун баары дуа деп аталат. Эмне себептен бул нерсени биз айтып атабыз? Анткени көп адамдар ошо дуа эмне экенин билбестен, ошо дуаны Алла Тааланын өзүнө гана жумшабастан башка махлуктарга жумшап коюшат. Же болбосо дуа Алла Таалага таандык экенин билишет, бирок кээ бир ошо дуалардын түрлөрүн дуа деп билбестен ошо махлуктарга, жаратылган нерселерден сурап коюшат. Ошол себептен ар бир мусулман дуа эмне экенин билүү сөзсүз түрдө зарыл нерсе. Башында айтып кеттик, дуа бул Алла Таалага тилек кылып, жалдырып, сурап, кайрылууну биз дуа деп айтабыз. Дуа бул шарият илиминде, шарият термининде эки нерсени дайыма өзүнүн ичине камтып жүрөт. Бул биринчи нерсе. Дуа дегенде биз жалпы эле ибадатты түшүнөбүз. Жалпы баардык ибадаттын түрүн шариятта дуа деп атап коет. Намаз болобу, зекет, орозо, ушунун баары дуа деп атап коет. Жана ошондой эле экинчи түрү бул ошо жана биз жеке түшүнгөн жеке маанидеги дуа бул. Алла Таала кайрылып суроо, жалбаруу, тилөө дегенди дагы дуа деп коет. Мына ушул маани Курандын жана көптөгөн хадистерде ушул эки маани тең бирдей камтылып келет. Көп жерде ушундай. Кээде гана ошо далилдин негизинде гана айырмаланып келип калбаса, негизги эреже кайсы аятта болбосун же хадисте болбосун, ушул эки нерсе чогуу бирдей келет, бир гана далил менен гана айырмалайбыз. Мисалы Алла Таала айтып атпайбы? Иннал масаджида лиллахи фала тад'у мааллахи ахада. Акыйкатта баардык мечиттер, сыйынуучу жайлар, сажда кылуучу жайлар Алла Таалага таандык. Алла Таалага кошуп эч бир махлукка дуа кылбагыла деп Алла Таала айтып атат. Бул жерде дуа деген ушу жана ибадат деген маанисиндеги дуаны камтып атат, жана ошондой эле жеке маанидеги тилек кылуу, Алла Таала кайрылуу, жалдыроо деген мааниде камтып кетип атат. Демек дуанын мааниси шариятта ушундай. Анан жеке мааниси, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келген дуа мааниси биз билебиз, жана Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аттахияту лиллахи вассалату ваттайбату деген жана аттахиятты үйрөтүп намазда айтыла турган. Анан кийин ошондон кийин аркасын эмне деп айтып атат? Ушуну айтып бүткөндөн кийин ошо намаз окуучу адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп атат. Фалиятахайяр минад дуаи а'жабаху илейхи файдуни. Ошо аттахият салават айтып бүткөндөн кийин өзүнө жаккан каалаган дуасын айтып дуа кылсын деп. Бул жерде дуа кылсын деген мааниси ошо тилек кылсын. Жана дуанын ибадаттын жеке маанидеги тилек кылууну түшүндүрүп атат. Демек бул дуанын мааниси ушундай. Эми биз ушу дуанын ибадат экенин биз каяктан билдик? Муну Аллах Таала Куранда мына ачык эле айтып атат. Аллах субханаху Куранында дейт: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина истакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин." Алла Таала баардык инсандарга кайрылып айтты. "Ва кала раббукум", силердин Роббиңер айтты, "Раббукум уд'уни астажиб лакум", ага ибадат кылла, дуа кылла, силерге жооп берем деп туруп, андан кийин айтты: "Инналлазина истакбируна ан ибадати", кимде ким ошо менин мага ибадат кылбай, дуа кылбай текеберлик кылган болсо, саядхулуна жаханнама дахирин, анда алар тозокко кордолгон абалдарына киришет. Мына бул жерде Алла Таала ошо дуаны ибадат деп атап кетти. Ва кала раббукум ад'уни астажиб лакум деди, мага дуа кылла деп тур. Андан кийин айтып атат: "Мага дуа кыл, эгерде ким дуа кылбай, инналлазина истакбируна ан ибадати", кимде ким Алла Таалага дуа кылбай, ибадат кылбай текеберлик кылган болсо, анда ошо ибадатынан текеберлик кылсын. Ибадат деп атап кетти да бул жерде дуаны. Инналлазина истакбируна ан ибадати. Демек ошо жогоруда дуа ибадатын кылышпай текеберлик кылышкан болсо, анда ушундай жазасын алат деп Алла Таала айтып кетти. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Нуман ибн Башир деген сахабанын хадисинде, бул Термизи, Абу Дауд хадис жыйнактарында келет, жана башка хадис жыйнактарында келет. Ошондо Алла Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Ачык эле айтып атат: "Ад-дуа хувал ибадат". Бул дуа бул ибадат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык эле айтты. Мына демек биз ибадат экенин билгенден кийин муну Алла Тааланын гана өзүнө гана жумшашыбыз керек. Бир гана баардык нерсени Алла Тааладан гана тилешибиз керек. Эгерде кимде ким ушу дуа кылууда Алла Таалага шерик кошуп,
Алла Тааладан гана суралчу нерселерди, Алла Таалага гана таандык болгон нерселерди башка бир махлуктан сурап койсо, мейли ал пайгамбар болсун, периште болсун, олия болсун, тоо таш болсун, жер болсун, асман болсун, күн болсун, жылдыз болсун, ошолор кайрылып сурап койгон болсо, бул ширк кылып динден чыккан болуп саналат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошол себептен ар бир мусулман дуа кылганда жалгыз гана Алла Тааланын өзүнө гана дуа кылыш керек. Бул жерде биз дуа деп кайсыны айтып атабыз? Дуа деп ушул Алла Тааланын өзүнө гана таандык, Алла Таала гана жооп бере ала турган, Алла Таала гана бере турган, Алла Тааланын кудуретинде гана болгон нерселерди айтып атабыз да. Мисалы бир адам келип, бирөөгө келип жардам берип койчу деп ошол адамдын колунан келе турган болсо, бир жумуш сурап же бирдеме сураса, ал жөнүндө айткан жокпуз. Бул Алла Таалага таандык болгон нерсе. Бул мындай нерселерди Алла Тааладан башка эч ким аткара албайт. Мисалы, тозоктон сактай турган, бейишке киргизе турган ким бул? Алла Таала. Асмандан жаанды жаадыра турган, баардык ааламдарды башкара турган, бакыт таалай бере турган, жолду ача турган, ырыскыны бере турган, кеңейте турган, баланы бере турган, бактылуу кыла турган ким бул? Алла Таала. Кыйынчылыктан куткара турган, кыйын акыбалдан чыгара турган ким? Алла Таала. Мына ушунун баарын биз Алла Тааланын өзүнөн гана сурашыбыз керек. Мына ошол себептен көптөгөн адамдар бар. Билбестиктен кээ бирөөсү билип адашуу адамдардын азгырыгынын себебинен мазарларга барып, өзлөрү ыйык жер деп санап алган жерлерге барып, же болбосо олияларга кабырларына барып, же пайгамбарлардын кабырлары деп өзлөрү ошентип ишенип алышып, анан барып ошолордон сурашат. Мен ушундай башыма ушундай кыйынчылык иш түшүп атат, ошондон жардам бер, ушундан куткарып көр, мага жардам бер, ырыск бер, балалуу болбой атам, мага бала бер деп канча деген эже карандаштар, аязаттар мазарларга, көз ачыктарга, ушуларга барып, же кабырларга барып, ошолордун кабырда жаткан арбактарга, кишилерге кайрылышып, ушунда мага жардам бер деп жалдырап сурашат. Мына мунун баары тең динге таптакыр эле карама каршы келген ширк күнөөсү болуп саналат. Анткени анын баары эмне? Алар махлуктар, бул нерсеге кудуреттери жетпейт, алар жооп бере албайт, жардам бере албайт. Алла Таала мына Куранда айтып атат мушриктерге. Жа мушриктер буттарга, айкелдерге сыйынышкандар, алар бутпарас болушкан. Ошолорго каратып Алла Таала айтып атат. Ин тад'ухум ла ясмау дуаакум. Аларга силер дуа кылсаңар, буттарга, айкелдерге, идолдорго, силердин дуаңарды угушпайт алар. Ла ясмау дуаакум. Валау самиу, эгер алар уга турган болса, валау самиу мастажабу лакум. Силерге алар уга турган болушта да алар силерге жооп бербейт алар. Ва яумал киямати якфуруна би ширкикум. Жана кыямат күнү болгондо ошо силер дуа кылып аткан буттар, айкелдер ошо силердин кылып аткан ишиңерге, силердин кылып аткан дуаңарга кафыр болуп четке кагып, ошо силердин кылып аткан ширкиңер, Алла Таала ошо кылып аткан дуаңар ширк деп атап атат. Ва яумал киямати якфуруна би ширкикум. Ошо кылып аткан ишиңер ширк, ошо дуа кылганыңар, ошолорго карап, ошолордон сурап. Мына ошолорго силердин кылып аткан, кайрылып аткан махлуктар, ошо буттар, айкелдер өздөрү силерге каршы чыгып, силердин кылып аткан ишиңерге кафыр болушат. Кафыр болот деген мааниси аларды кылган ишиңер четке кагып, силер үчүн душман болот кайра өзүңөргө деп Алла Таала мына ачык айтып атат. Демек, эч бир махлуктун, өтүп кеткен адамдын, деги эле жалпы махлуктардын колунан эчтеке келбейт. Ошол себептен баардык дуаны Алла Тааланын өзүнө гана жумшашыбыз керек. Дуаны Алла Таалага гана тилешибиз керек. Алла Таала мына Куранда ачык эле айтып атпайбы? Ва ида саалака ибади фа инни қариб уджибу да'вата да'i ида да'ан. Эгерде мен жөнүндө пенделерим сураган болсо, мен жакынмын аларга. Мага дуа кылышса, мен аларга жооп берем деп Алла Таала айтып. Ким дуа кылса, мына эмне себептен адам баласы ушу башыбызга кыйынчылык түшкөндө, айла таппай калган эмне себептен махлуктарга кайрылышат, бул өтө таң калыштуу нерсе. Эмне себептен ошо жаратылган нерсеге жалдарашат, эмне себептен арбактарга жалдарашат, эмне себептен тоо ташка, мазарларга, көз ачыктарга жалдарашат, эмне себептен Алла Тааладан сурашпайт. Ушул баардык ааламды башкарган, ааламды жараткан, ошонун баарын көзөмөлдөп турган, ар бир кыймыл аракетти, ар бир нерсени билип турган Алла Таала, бул биздин кенедей бир эч бир нерсеге татыбаган талабыбызды Алла Таала жөн гана жооп берип коет. Алла Таалага бул дүйнөнүн эч бир баркы жок. Чымындын канатынчалык дагы баркы жок бул дүйнөдүн. Алла Таала бул дүйнөнү жакшы көргөнгө да, жаман көргөнгө да берет. Алла Тааланын берешегиндигинде чек жок. Алла Таала баардык дуаны угат. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандар, жалгыз Алла Тааланын өзүнө гана кайрылалы. Бир туугандарыбызга, жакындарыбызга, элдерге жеткирели, дуа кылганды үйрөнөлү. Дуаны Алла Тааланын өзүнө гана арнап, Алла Тааланын өзүнө гана тилейли. Антпесе мына көптөгөн адашуучулар бар. Мисалы чыгып атышпайбы чала молдолор, арбактардан сурасаң болот, жардам сурасаң болот, шафаат ниетинде. Бул шафаат жөнүндө да өзүнчө сабак кылабыз. Бул дагы иншалла убагында айтылат.
бирок кыскача айтып кетейин, бул шафаат дагы арбактардан тиленбейт. Шафаат бул Алла Тааланын өзүнөн гана тиленет. Анткени шафаат бул Алла Тааланын мүлкү, Алла Тааланын өзүнөн гана таандык. Ал махлуктан суралбайт. Кээ бирөөсү мисалы арбак колдосо болот деп айтып коюп, эмнеге антип айттың десе, ошо шафаат маанисин айткан болуп атпайбы? Бул жалганчы да. Эч качан ал андай мааниде келбейт. Бул арбак колдосун деген сөз бул ширк сөз. Эмне себептен? Анткени ошол өтүп кеткен адамды берки сурап аткан адам, бул кудурети бар, ыйык адам болгон, өлгөндөн кийин дагы ушул нерсеге менин тилегимди аткарганга, мени колдогонго кудурети бар деп ошондон талап кылып атат. Ошол себептен арбак колдосун деп айтып атат. Өлүп калган киши арбак кантип колдосун? Анын эч бир кудурети жок. Эгерде ал кудуретти болгондо өлбөй калат эле. Ошол себептен бул өтө коркунучтуу нерсе. Арбактардан да эч бир нерседен талап кылынбайт. Бардык дуа эмне болсун, дуанын кичиги болобу, чоңу болобу, бир гана Алла Тааланын өзүнөн гана тиленет. Алла Тааладан гана сурайбыз биз. Алла Таалага гана жалдарайбыз. Мына Алла Таала Куранда айтып атат. Амма юджибул муттарра иза дааху ва якшифус суу ва яджалукум хулафа'ал ард а илахум ма'аллах қалилан ма тазаккарун. Амма юджибул муттарра иза дааху. Кыйынчылыкка батып башына мүшкүл иш түшкөндө Алла Таалага дуа кылганда Алла Тааладан башка ага жооп бере турган ким бар? Амма юджибул муттарра иза дааху ва якшифус суу. Жана кыйынчылыктарды кетире турган Алла Тааладан башка ким бар? Ва яджалукум хулафа'ал ард. Жер бетине силерге мүмкүнчүлүк берип, ошого жер бетине ээлик кылган Алла Тааладан башка ким бар? А илахум ма'аллах. Алла Тааладан башка бир илах, бир сыйынылган же кудуреттүү бир зат барбы? Жок, албетте. Мунун баарын Алла Таала кылат. Қалилан ма тазаккарун. Аз болсо дагы эстеп ойлонбойсуңар деп Алла Таала айтып. Мына Алла Таала ачык айтып. Кыйынчылыкта жооп бере турган ким? Ошо кыйынчылыкты кетире турган, жакшылыкты алып келе турган ким? Силерге баардык нерсени ээлик кылган ким? А илахум ма'аллах. Алла Таала менен биргеликте башка бир махлукпу? Башка бир затпы жаратылган? Жок. Қалилан ма тазаккарун. Бир аз болсо дагы, аз болсо да ойлонуп несиңерге келбейсиңер деп Алла Таала кайрылган. Мына ушундай аяттарды окугандан кийин кайсы бир адам ошо Алла Тааладан башка болгон махлуктан жалдарап сурайт? Албетте бул өтө коркунучтуу маселе. Ошол себептен урматтуу бир туугандарым, дуа эмне экенин үйрөнөлү. Дуа кылганды үйрөнөлү. Алла Тааланын өзүнө гана жалдарайлы, Алла Тааланын өзүнөн гана сурайлы. Бир туугандарга, жакындарга айталы. Бул анда өтө урчуктуу маселе. Биз муну баягы жеңил маселе катары карабайлы. Эгерде бир адам атайын аракеттенип, издеп көргөн болсо, өзүнүн керек болсо жакындарынан, тааныштарынан эле табат. Канча деген адамдар баланча жерде мазар бар экен, баланча жерде мүрзө бар экен, баланча баатырдын мүрзөсү экен, олиянын мүрзөсү экен деп ошол жакка барып дуа кылышат, ошол жерден береке издешет. Мына канчалаган араб өлкөлөрүндө мечиттердин ичинде кабырлар салып, бул баланча олиянын мечити деп ошо мечитке кирип алып, ошолордон жалдырап сурашып, бизге жардам бер, башыбызга кыйынчылык түштү, колдоо көрсөтүп ошолор жалдап сурашат. Бул деген жөнөкөй маселе эмес. Мына биз алыс эмес эле Кыргызстанга жакын Түркүстан деген жер бар экен, Казакстанда. Ошондо мындай тартылган видеолордо жүрөт. Ошол жерде мына көп адамдар ошол жака барып арбактарга жалдарашып, же бир башка арбактардан башка махлуктарга жалдарып ошолордон сурап жүрүшөт. Мына ушундай нерселер көп. Мына Кыргызстанда деле көп. Манас атанын арбагы колдосун дейт, баланча олиянын арбагы колдосун дейт, кабырларга барат, мазарларга барат. Мына ушунун баары теңне адам баласынын динине зыян келтирип атат. Ушунун баарын айтып түшүндүрүш керек. Элдерге дуа кылып Алла Таалага сыйынганы үйрөтөлү. Бардык адамдар ушу бардык муктаждыгын Алла Тааланын өзүнө гана жалдарап, өзүнөн гана сурап алганды үйрөнүшсүн. Алла Таала баарыбызга ийгилик берсин, эки дүйнөдө бактылуу адамдардан кылсын.